Аскар Акаев башка президенттерби бирөө дагы жогорку кеңешке арыз таштап, мен экс-президенттигимди кайрып бер дегенге моралдык укуктары жок да. Анткени ошондой өлкөнү ошондой абалга алып келип, элдин көтөрүлүшүнө алып келсе, анан кандайча ал ушинтип жогорку кеңеш аркылуу кайра экс-президент деген макамды алганга мүмкүнчүлүк алсын. Андай болбойт да. Биз мындайда ар бир президенттин плашынын өзүнүн бир эмеси бар да. Мына Аскар Акаевдики болсо, жанагы эл көтөрүлгөндө ал ак үйдү таштап кетти да, туурабы, Россияга кетип калган. Россиядан анан жазып берип атпайбы? Постту таштап кетти да, аскерде жоокер, күзөтчү, чек араны кайтарып аткан таштап кетсе эмне кылабыз биз? Камап салабыз да өмүр бою, туурабы? Кесилип кетет. А бул болсо мамлекетти таштап кетип атпайбы? Анан кандайча бул кишиге биз азыр ошондой мүмкүнчүлүк беришибиз мүмкүн. Моралдык дагы укугу жок да. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековду эмне үчүн кетип калды? Мындайча айтканда, жана ни за что болуп калды да, 2 күн жок болуп кетти, туурабы? Ошентип айтпады. Сен 2 күн жок болуп кеттиң, анан шайлоону отменять этпей койдуң, кет деп туруп эле кетирип коюшту. 2 күн постун таштап коюп кетип калды. Аскар Акаев болсо Россияга кетип калды да. Анан кандайча азыр мисалы үчүн жогорку кеңеш кантип, жогорку кеңештин да моралдык укугу жок аны караганга. Кантип карайт? Өлкөнү таштап кеткен кишини кантип карайт? Анан ошондуктан мен ойлойм, андай туура эмес. Мисалы үчүн Аскар Акаевдин өлкөнү алдыга жылдырууга өтө көп чоң салым кошту десек болот. Себеп дегенде именно ошол Аскар Акаевди биз алып келгенбиз. Ошол студент кезде мен 2-нчи курста болчумун. Биздин курсташтарыбыз баары ачкачылык жарыялап, тиги демократтарды колдоп эметип отуруп, түнү бою тиги депутаттарды мажбурлап тиги сессияны өткөртүп, анан кийин шайлоо кылып отуруп, ошентип келген болчу да бийликке. Бирок алдында жана мына бул байкелер айткандай көп иштерди жасады, сомду киргизди, жанагы год-гор, оондун алдында канча манас миң, ош миң деген укмуштуудай чоң баягы иштерди өткөрдү да. Себеп дегенде ошол кезде Кыргызстанды эч ким билчү эмес да. Мына ошондой Аскар Акаевдин мөөнөтү, 15 жыл, 14 жылдык мөөнөтү, бул Кыргызстанды толук бойдон дүйнө жүзүнө презентация кылып бүттү да. Бирок жанагындай келгенде, мисалы үчүн кумтөр маселеси же башка маселелер келгенде, коррупцияга келгенде, кландык системага келгенде, бул жерден албетте чоң негативдер бар. Эми булардын баарын тең жаап койгондо деле постту таштап кетти да. Азыр биз ага экс-президенттикти берип алып, балдарды кантип тарбиялайбыз? Кантип тарбиялайбыз балдарды? Мына мен мугалиммин. Мына Кыяс агай мугалим. Кантип тарбиялайбыз? Эмне дейбиз? Лекцияга барып алып, эмне деп айтабыз балдарга? Мына мен бияка келерден мурда бүгүн кечке сабак бердим. Ар бир группадан сурап чыктым. Аскар Акаевич келем деп атыптыр. Кандай дейсиңер? Бирөө дагы жакшы деп айтпайт. Анда мында бирөкө бизге баары бир, эми ал кандай экен, биздин учурда ал президент эмес болчу, биз билбейбиз аны деп атат да. Калган баары тең каршы. Кээ бирөө айтат, эми ушунун негизинде чатак чыгып кетпейби кийин келгенден кийин деп ошентип атышат да. Анан ошондуктан мен ойлойм, бул аябагандай туура эмес идея. Мисалы үчүн эмнеге Аскар Акаевич берип атат? Жана президент дагы көп жакшы айтып койду Аскар Акаевич боюнча, тиги жанагы кумтөрдү бизге алганда ошол Аскар Акаевдин көрсөтмөлөрү мындай жакшы роль ойноду депчи. Эми биз билбейбиз да, аны комиссия жогорку кеңеште түзүлсө карайт чыгар, эмне баягы көрсөтмө берген. Бирок ошого карата анан балким үмүттөнүп мен баягы кайра кайтарып аламбы деп берип атыр болуш керек. Бирок менче бул таптаза туура эмес. Аскар Акаевич Аскар Акаевич мурда эле акталып калган ушечи. Мына канча Аскар Акаевич кулагандан бери канча президент келди, бирөө дагы өлкөнү көтөрө албай, өздөрү кулап, талкаланып, жок болуп, эмне болуп атышат. Ошондуктан Акаев давно эле акталып калган. Ага мыйзамдуу түрдө экс-президенттикти алып деле кереги жок. Бирок мындай кылганы туура эмес. Менче ошол артка кайтарып алышы керек деп ойлойм да.
болбосо бул туура эмес. Биз балдарды кантип тарбиялайбыз? Биз эмес, биз мейли эми жанагы студенттерди тарбиялап атпырбыз. Жана мектептегилер кантип тарбиялайт? Шыгырап бүт тиги кулаган президенттердин баарын экс-президент кылып берсек, кантип тарбиялайт мектептеги мугалимдер? Бирөө да эч кимди тарбиялабай калабыз да. Чек арадагы балдарды кантип баягы наказывать этип калат? Кантип наказывать этип калат? Президенттердин баарын шагыратып туруп экс-президент берип койсо. Аларды алып барып туруп 15 жылдан 20 жылдан камай берсе, тигини өткөрүрдүң, муну өткөрүрдүң деп. Кандайча болот бул?